Cuma күндөрү Allahu akbar. Үйдөн дарат алып, жуунуп, таранып, мешитке басып баратат. Периштем не деп жазат? Эхрам байлап, лаббайка айтып, ажыга баратат деп. Багымдат намазын окуду, пешимге чейин билгениндей жашап, пешим намазын окуду, ортодогусу таптаза. Кыямат күнү келсе бул күнөөсү жок экен го, булар кире берсин пешим. Эч кимде эч кандай каршылык болбойт. Аллах Таала намаздан намазга, жумадан жумага, орозодон орозого билет да биз күнөөлөрүбүздү кечир деп Аллахтан көз жаш агызып ыйлай турган адамдардан эмеспиз. Күнөөбүздү эстеп да койбойбуз. Кокустан бирөөгө бир жакшылык кылсак өмүр бою эстеп жүрө турган адамдарбыз да биз. Ошого Аллах Таалам кичине оорутуп коет. Аллаху акбар. Ооруду караңыз. Баш ооруйт, ич ооруйт, ысытма болот. Ооругандан мурда адам алсырайт. Биринчи оорудун белгиси адам кичине алсырайт. Дароо эле ооруп жатып калбайт. Бир аз алсырайт. Экинчи, тамак жегиси келбей калат. Аллах Таала ооруган адамдын эмнесин алып коет, күчүн алып коет. Бир периштеге берет, көтөрүп тур деп. Экинчи периштеге оозунун даамын, мындайча айтканда тамакка болгон кызыгуу, аппетитин алып коет, сен көтөрүп тур. Үчүнчү периштеге күнөөсүн берет, сен күнөөсүн да көтөрүп тур, бул таптаза турсун. Анан Аллах ага оору берет, баш оору, ич оору, ысытма, тиш оору, кыскасы кандай түрдө оору болсун ал, бир күн, эки күн ооруйт. Анан адам айыга баштаганда биринчи эмне болот? Тамак жей баштайт. Тамак жей баштаганда үйдөгүлөр сүйүнөт. Жакшы мындай, жегени жакшы. Буйрса оңолуп кетет. Аллах Таала аппетитин кайтарып берет. Экинчи кичине нары бери кыймылдап баса баштайт. Кудай буйрса жакшы мына, баса баштады. Үчүнчү периште күтүп турат. Я Аллах, бул экөөсү алган нерсесин кайтарып берди. Бирөөсү күчүн, бирөөсү оозунун даамын. Мен эмне кылам десе, бул пендени ушунча сынадым. Кайрадан күнөөсүн мойнуна коюп койгондо өзүмө ыраа көрбөймүн дейт. Биздин күнөөбүздү Аллах Таала деңизге таштатат, деңизден ошодон балык жаратып, ошол биздин күнөөбүз балык бизге истигфар айтат. Я Аллах, ошо кожоюн күнөөсүн кечирип койчу ошондо. Биз ошондой үммөтпүз биз. Өтө эркелетип койгон Аллах Таала бизди. Өтө эркелетип койгон. Ооруган адамдын жанына барса, ооруган адамдын жанына барган адамга Аллах канча сыйлык берет? 70 000 периште дуа кылат. Ооруган адамга эмес, ооруну көрөйүн деп барган адамга. Эртең менен барса, кечке 70 000 периште артыңыздан да, я Аллах. Ушуну райым кыл, ушуну кечире көр. Кечинде барса таң атканча, эми оорубай эле, ооруну зыярат кылганы барган адамга ушунча сыйлык болсо, ооруган адамга эмне берет Аллах Таала? Оору аркылуу. Кээде кичине кыжалатчылык болот. Бирдемкени күтүп каласыз. Эңсеген нерсе ишке ашпай калат. Күткөн нерсеге жетпей каласыз. Кичине кыжалат болосуз го. Аллаху акбар. Ошол менен Аллах күнөөнү кечирет. Себеп кыжалат болуп атпайбыз. Мусулмандын акыбалы бири дагы жөн эмес да. Кыйналса сабыр кылат, сооп, жыргаса шүгүр кылат, сооп. Мындай бир дагы адамга мынчалык өзгөчөлүк жок турганда. Өмүрүбүздүн тең жарымысы уйку менен өтөт дедик. Кечинде дарат алып уктаса, таң атканча алган деми субханаллах, чыгарган деми алхамдулиллах болот. Кыямат күнү келсе, 70 жыл жашап тур, бир жолдо уктап тур. Туура бейишке кире берсин, уктаган жок экен бул. Себеп ал уйку эмес, ал ибадат болду го. Эмне үчүн? Дарат менен уктаганда болот. Дарат менен, оң капталы менен, кыбланы карап, дуасын окуп, тахажжудка турамын деген ниет менен. Аллаху акбар. Уйку ибадат болсун, мындай жумуш жок дүйнөдө. Келип уш жерге уктап туруңуз, айлык берейин, барбы? Уктатып айлык бере турган жумуш жок дүйнөдө. Бирок Алла уктатып сооп берет. Эмнеге? Себеп Алла жакшы көрөт мусулмандарды. Биз сиздерди, пайгамбардын үммөтүн Аллах башкача жакшы көрөт.